Кутмандуу күнүңөр менен, кымбаттуу окуучулар. 11-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Экранга көңүл бургула. Кандай деп ойлойсуңар? Бүгүнкү сабакта ким тууралуу, эмне тууралуу баарлашабыз? Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Кыргыз жана орус тилинде жазган жазуучу, Кыргыз СССРнын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматов жөнүндө сүйлөшөбүз. Сүрөттөн болсо, анын басылмаларынын сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматов алп жазуучу. Грамматикалык материал этиштин өзгөчө түрлөрүн колдонуу. Бүгүн сабакта этиштин өзгөчө түрлөрүн колдонуп, Чыңгыз Айтматов жөнүндө баарлашабыз. Анын жазуучу болушуна таасир тийгизген факторлор тууралуу ой жүгүртөбүз. Жазуучунун чыгармаларынын кыргыз адабиятындагы орду тууралуу, чыгармаларынын искусствонун башка түрлөрүндөгү экинчи өмүрү жөнүндө жазуу иштерин аткарасыңар. Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүнө көңүл бургула. Өзүн таанып билгендер жашап турганда адам өлбөйт деп айткан экен. Кандай терең ой. Чыңгыз Айтматов тууралуу силер кайсы маалыматтарды билесиңер? Ойлоңгула. Ал тууралуу билген маалыматтарыңарды эстеп, тизмелеп чыгабыз. Мисалы, Чыңгыз Айтматов ким деген суроого жооп издейбиз. Ал кайсы чыгармаларды жазган? Атагыла. Ал кандай адам болгон? Бул суроого жооп бергиле. Атоочтук, кыймылатооч жана чакчылдарга көңүл бургула. Анын өмүр жолунун башталышы тууралуу азыр биз видео көрөбүз. Видеону жакшылап көңүл буруп көрүп, түшүнгөнүңөрдү кайра айтып берүүгө даярданып отургула. Кыргызстандын Залкар-уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов. Негизинен кыргыз жана орус тилдерине жазган. Анын чыгармалары түзелүү тилге которулган. Ал өзүнүн чыгармасына гуманизм жана бүткүл жандууларга улуу сүйүү жөнүндө өз идеяларын камтыган. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара-Бура районундагы Шекер айылында репрессияга туш болгон мамлекеттик ишмердин үй-бүлөсүндө туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы Зоо ветеринардык техникумда, 1953 жылы Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдарында Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Балдар, биз Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолунун башталышы, баштапкы этаптары тууралуу видеодон көрдүк. Бүгүн сабагыбызда анын бүткүл өмүр жолуна кыскача баяндар менен көз жүгүртүп чыгабыз. Дүйнөдөн өтүп кеткендерди эсибизде сактап турганда гана биз тирүүбүз. Чыңгыз Айтматовдун жазуучу болушуна кимдер же эмнелер таасир эткен деген суроого жооп издейбиз. Ал үчүн текст кандай боло тургандыгына биринчи божомол кылып көрөлү. Биз окуй турган текстте эне тилин сүйүүгө үйрөткөн, өз ишине берилген адам, колунан көөрү төгүлгөн уста, эл душманы, маданияттуу деген сөздөр, сөз айкаштар кездешет. Биз азыр ушул сөздөрдүн, сөз айкаштардын маанисине көңүл буруп туралы. Колунан көөрү төгүлгөн. Кандай деген суроого жооп берген
атооштук түрмөк төгүлгөн. Демек, абдан уз киши, мыкты чебер адам, устат адам, колунан бардыгы келген адамды колунан көөрү төгүлгөн деп айтабыз. Бул Чыңгыз Айтматовдун чоң атасы жөнүндө айтылган кеп. Андан сырткары биз Чыңгыз Айтматовдун атасы тууралуу эл душманы деген сөз айкашка кездешебиз. Келгиле анын маанисин дагы түшүнүп алалы. Эл душманы ким деген суроого жооп берет. Төрөкул Айтматов Сталиндик репрессия учурунда контрреволюция ишмердүүлүгүн жүргүзгөн деген жалган жалаа менен камакка алынып, атылып кеткен. Аны эл душманы деп аташкан. 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү чоң таштын чет жакасынан 1991 жылы табылып, кайра жерге берилген. Ал жер азыр Атабейит деген ат менен аталат. Силер Атабейитте болгонсуңарбы? Эгерде боло элек болсоңор, Атабейитке барып, эл душманы улутчул деген жалган жалаа менен атылып, жазаланып кеткен күнөөсүз инсандарга коюлган эстеликти көрүп келүүгө максат кылгыла. Төрөкул Айтматов үй бүлөсү менен атасынын жанында турган кичинекей бала бул Чыңгыз. Ал эми апасынын жанында анын иниси Илгиз турат. Чыңгыз Айтматовдун «Менин мекеним» макаласынан үзүндү окуйлу. Бул макала 1978 жылдын 19 декабрында Пионерская правда газетасына жарыяланган. Мен атам Төрөкулду көп эстейм. Төрөкул Айтматов Кыргызстан Компартиясынын областтык комитетинин секретари, өзүнүн бүткүл жаш өмүрүн революциянын иши үчүн жумшады. Ал менин эсимде жаш, күч-кубаттуу, кайраттуу, өз ишине берилген адам бойдон калды. Апам Нагима Хамзаевна өз кезегинде обком комсомолдо иштеп жүрүп, атам менен ошол кызматына байланыштуу таанышкан экен. Ал экөөнү мен дайыма бирге иштеп, бирге жүрүшкөн жаш түгөйлөр абалында эсте туткум келет. Атамдын эжеси Кара кыздын Сокмо дубалдан тургузулган үйү ушу кезге чейин сакталып турат. Бул үйдө кыйла мезгилдерден бери эч ким жашабайт. Бирок бир кезде биз, апам жана анын 4 баласы ушул үйдө тирилик кечирчүбүз. Баарыбызга кыйын күндөрдө апам ошол жепирейген үйдөн «Карагылачы, биздин тоолор кандай керемет, ушулардын баары биздин тоолор эмеспи?» деп Манас ата тарапты жаңсап көрсөтөр эле. Балдар, Айтматов ата-энеси жөнүндө кандай эскергенине жакшылап көңүл буруп окуп чыктык. Бул жерде көк түс менен берилген сөздөр этиштин өзгөчө формалары. Аларга көңүл буруп окуйбуз. Бул фото сүрөттө Төрөкул Айтматов уулу Чыңгыз менен түшкөн экен. Айтматовдун чоң атасы жөнүндө эмнелерди билебиз? Келгиле окуп чыгалы. Сүрөттөргө көңүл буруп, текстти түшүнүүгө аракет кылгыла. Көк түс менен берилген этиштин өзгөчө түрүнө көңүл бурабыз. Жазуучунун чоң атасы Айтмат колунан көөрү төгүлгөн уста болгон.
тегирмен куруп, шаардан кийим тигүүчү машина алып келип, бычмачы тигүүчүлүк кылган. Калай чайкап, чапкан өнөрдү билген. Комузду мыкты черткен. Арабча окуп, жаза билген. Балдар, Чыңгыз Айтматовдун жазуучу болушуна кимдер же эмнелер таасир эткен деген суроого жооп издөөнү унутпагыла. Айрыкча чоң энеси Айымкан эл жомокторун, эски ырларды, уламыштарды көп билген. Небереси Чыңгызды дайыма ээрчитип жүрүп, элдик каада салт, өнөр, нускалуу сөздөр менен тааныштырган. Анын тунук сезимин элдин бай мурастарына сугарган. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Мына ушул жагдайлар болочок жазуучунун балдар адабияты менен өтө эрте таанышуусуна шарт түзгөн. Анын уккан ырлары, жомоктору жазуучунун балалык кездеги адабий дүйнөсүн байытып, сезимин ойготуп, эне тилдин керемет сулуулугун тааныткан. Согуш учурунда кичинекей Чыңгыз окуусун таштоого туура келген. 14 жашар Чыңгызды Шекер айылындагы жаш өспүрүмдөрдүн арасынан эң сабаттуусу катары айыл советинин катчылыгына дайындашат. Андан соң салык жыйноочу болуп иштейт. Андан кийин айылда трактор бригадасында эсепчи болуп иштейт. Бул сүрөттө жогорку катарда Чыңгыздын карындаштары Роза жана Люция. Ылдыйкы катарда отургандар Илгиз, анын иниси, апасы Нагима жана Чыңгыз. Согуш жылдары турмуштан көргөн билгендеринин бардыгын жазуучу кийинчерээк Саманчынын жолу, Эрте келген турналар, Бетме бет, Жамиля аттуу повесттеринде чагылдырган. Эми биз жанатан бери ойлонуп, жооп издеп жаткан маанилүү суроого кайрадан көңүл буралы. Чыңгыз Айтматовдун жазуучу болушуна кайсы фактылар таасир эткен? Окугандарыбыз, көргөн сүрөттөрүбүз жана видео боюнча бул суроого жооп айтууга даяр болуп калдык. Үлгүнү пайдаланып, жооп берип көрөлү. Балдар, бул сүрөттө Чыңгыз Айтматов өзүнүн үй бүлөсү менен, жубайы жана балдары менен тартылган. СССРдын президентинин кеңешчиси болгон. 1991 жылы Кыргызстандын Бельгия мамлекетиндеги элчиси болгон. Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары эң көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулган. Китептери бир нече ирет чоң тираж менен кайталанып басылган. 1998 жылы жалпы саны 67 миллион 500 миң экземплярды түзгөн экен. Сүрөттө Чыңгыз Айтматов СССРдын президенти Михаил Горбачев менен кайсы бир конференция учурунда түшкөн.
Анын чыгармалары Лениндик сыйлыкка, СССР жана Кыргыз СССР мамлекеттик сыйлыктарына татыктуу болду. Ал орден, медальдар, ошондой эле чөт өлкөлөрдүн ардак наамдары жана башка сыйлыктары менен сыйланган. Жазуучунун сыйлыктары жөнүндө уккула. Сыйлыктары: Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекет сыйлыктын лауреаты, КРУЯСынын анык мүчөсү, соц эмгек баатыры, Лениндик жана СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Европа илимдер, искусство жана адабият академиясынын анык мүчөсү, бүткүл дүйнөлүк илим жана искусство академиясынын академиги, Ысыкөл форумунун президенти, Австрия, Австралия, Америка, Индия, Италия, Түркия, Япония жана башка өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл баатыры. Балдар, бүгүнкү сабакта силер кайсы жаңы маалыматтарды алдыңар? Буга чейин билген маалыматтарыңарга кайсы маалыматтар кошулду? Ойлоруңарды тизмектеп жазып чыккыла. Биз азыр 2 топко бөлүнүп иштейли. 1, 2 санагыла. Ким 1 деп санаган болсо, биринчи топто иштейт. Ал эми 2 деген санды тандаган окуучу экинчи топто иштейт. Бүгүнкү алган жаңы маалыматтарды колдонуп, биринчи топтун окуучулары жарнама жазгыла. Силер жашаган айылдагы же шаардагы кинотеатрга Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме деген повести боюнча тартылган көркөм фильм коюлуп жатат дейли. Кайсы күнү, кайсы саатта, кайсы кинотеатрда болот? Бул фильмдин баасы канча экендиги, буларды камтыган элди кызыктыруучу фразаларды пайдаланып жарнама жазгыла. Биринчи топтун окуучулары жарнаманы жазуунун критерийлерине көңүл бургула. Силер жазган жарнама бүтүндөй текст болуп жазылсын. Тексттин башталышы, өнүгүшү, бүтүшү бар болсун. Сүйлөмдөрдүн логикалык ыраттуулугуна көңүл бургула. Текст эң аз болгондо 6 сүйлөмдөн болсун. Тексттин сабаттуулугу өтө маанилүү. Экинчи топтун окуучулары досуңар менен сүйлөшкөн диалог түзүп жазгыла. Досуңар адабиятты жакшы көрөр-көрбөсүн, кандай чыгармалар жагар жакпасын, кайсы жазуучу жакынды сүйүктүү деп эсептей турганын, акыркы учурда кайсы китепти окуганын, ал кандай китеп, анда кандай маанилүү окуялар бар экендигин сурап, диалогто бири-бириңер менен баарлашкыла. Түзгөн диалогуңар сабаттуу болуш үчүн критерийлерге көңүл бургула. Диалогтун мазмуну темага дал келген болсо 2 упайга чейин берилет. Маалымат толук айтылса, диалог көлөмү жагынан жетиштүү болсо 1 упайга чейин баалайбыз. Айткан текст кызыктуу болсо 2 упайга чейин берилет. Жалпысынан 5 упай алган окуучу 5 деген baага татыктуу болот. Топтор өзүңөргө берилген жумушту тобуңар менен жакшылап талкуулап алып, чогуу аткарган жакшы болот. Бири-бириңерге жардам берип, толуктап отуруп, бул жумушту жазуу жумушу катары дептериңерге жазып алгыла. Жазган жумушуңарды мугалимиңерге жөнөтүп, текшерткиле. Анын берген кеп-кеңештерин угуп, адаттагыдай эле экинчи жолу оңдоп жазып, кайрадан жиберип көргүлө. Эң мыкты жазып бүттүм деген учурда гана жазуу ишиңерди портфолиоңарга салып, сактап жүргүлө. Бүгүн сабакта силер үчүн эмне маанилүү болду? Кайсы суроолорго жооп издегиңер келди? Кошумча маалыматтарды өз алдыңарча издеп, Чыңгыз Айтматов жөнүндө мындан башка дагы маалыматтар менен тааныша аласыңар.
Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.